Бул сиздей болуш үчүн эмне кылышыбыз керек биз энелер? Бир күнү атам апам аябай жаман болуп келди. Бала деген кимди угуш керек болуп калат? Жанат энергияны каяктан алат? Башынан баштап экөөбүз жалгыз жашасак, ата энебиз жок. Ошондо эле ажырашып, Дагы балалуу болоюн деген оюңуз барбы? Кайнтаган энеңизге көз тийбесин, жакшы адамдар экен. Баарыңыздарга салам. Биз көп балалуу энелерден маек алуу рубрикабызды баштадык. Эң алгачкы биздин коногубуз көп балалуу, өзү ишкер айым, жаны тыпылдап, дайым зирек алып жүргөн, өзүн зирек алып жүргөн ишкер айым жана блогер айым Жанат Атабаева. Саламатсызбы? саламатсыздарбы? Чоң рахмат. Аябай мактадыңыз. Жанат биздин көбүндө эле суроо болот экен. Жанат азыр 5 баланын апасы болду. 30 жашка келип калдыңыз. Дагы балалуу болоюн деген оюңуз барбы? Ушул суроону негизи 5-чини төрөгөндө эле сразу эле роддомго да эмелер келатып, кызматчылар келатып сразу сурады. Дагы төрөйсүңбү деп. Ушул суроо эме экен, дароо эле берилет экен. Азырынча жок го дейм. Бирок антип дагы айтпаш керек экен. Башка төрөбөйм дебеш керек экен. Ошо Кудайым бергенди унутпасын. Жолдошуңузга көзүңүздүн пландарыңыз кандай? Пландарда жок. Пландарда бүттү. Азырынча 5 баланы багып чоңойтуп алып. Сиз жанакы улуу муундарды мисалы мен өзүм апам байкасам, менин апам айтат да, мен 30 жашка чейин төрөп туруп, анан токтотком, анан кийин уже иштеп баштагам дейт да. Сиз дагы 30 жашка чейин төрөп алып турсуз. Сиздики дагы улуу муундун эмеси кайталагандай сезилип атат. Ошондой окшойт. Өзүңүздө пландарыңызда болгон окшойт, 30га чейин төрөйм деп. Мен негизи планымда аябай ошо кыялданып жүрчүмүн 5 балам болсо деп. Бирок эмнегедир 35 жашка чейин деп ойлочумун да. Кудайдын пландары башкачараак экен. Бирок такыр өкүнбөйм. Ошо тургандарына эмем да. Балдар да бат эле чоңое берет турбайбы? Мына кичүү балам уже 1,5 жашка чыгып калды чындап эле. Айтат го, башка бирөөнүн баласы тез өсөт деп. Өзүңдүн балдарың деле тез өсөт экен. Биз көп балалуу энелердин рубрикасын ачкан себеби көпчүлүк бир эле балалуу болгон апалардан көп угабыз да. Биз бир бала менен жетишпей жатсак, силер кантип көп бала төрөдүңөр, кантип жетишип жатасыңар деп. Ошолордун арасында Жанат сиз мындай үлгүлүү айым катарын толуктайсыз да, баардыгына жетишип, ошол эле убакта кайын журту менен, кайната кайненеси менен да чогуу жашап, алардын көңүлүн алып, айтор баардык жакка жетишкен аябай бир супер айымсыз да. Ошол сизди көп үлгү катары көрөт. Анан мен сизге өзүм катталганды эстеп кеттим. Алгач биринчи сиз кызыңызга мектеп издеп жатканда катталгам. Ал кезде сиз кыргыз мектеби издеп аткансыз да. Ошол мектепке чейин башка суроо болот. Анан сиздин мындай мени өзүңүздүн блогуңузда алып калган бир кандайча айтканда бир фишкаңызбы же бир эмеңиз, бул сиз балдарыңыз менен эне тилде баарлашканыңыз аябай жаккан да. Демек бул Жанаттан мен пайда алчу нерсем бар экен депчи. Сиз балдарыңыз менен үйдө кыргыз тилде сүйлөшөт экенсиз. Жолдошуңуз дагы, сиз дагы орус мектепти бүтүп, орус окуу жайды бүткөнсүз, орус тилинде. Анан ушундан улам суроо жаралып жатат. Кантип ушундай чечимге келдиңиз? Эмне үчүн балдарыңызды кыргыз тилде, эне тилде сүйлөшүп, өстүрүп тарбия бергенге келдиңиз? Бул негизи бизде үйдө чындап эле ушундай мыйзам бар. Орусча сүйлөп баштаса деле кыргызча сүйлө деп балдарга айтабыз. Үйдө кыргызча сүйлөш керек деп. Негизи мындай да, бекеринен эне тили делбейт. Баары бир энеси, мисалы жолдошум деле кайсы тилде сүйлөсө, баары бир энеден кайсы тил чыкса, бала ошону туурайт экен. Анан мен мисалы өзүмдүн апам деле кичинекей кезинде бир жолу ошентип айтканда, кыргыз мектеп, орус мектепти бүткөнбүз да, анан аралашып сүйлөп калыптырбыз да, өзүбүз байкабайбыз кайсы тилде сүйлөп атабыз. Анан бир жолу эмеге саточу эжеге орусчага айрылыптырмын. Анан ошондо мама айтканда, эмне бул кыргыз эжеге сен орусча сүйлөп атасың, обо жоктонуп депчи. Анан ошондо эметкем да, түшүнгөм, демек ушундай турбайбы, мен өзүм байкабайт экенмин да депчи. Анан ошолордон улам, анан китептерден да окусам, түрк китеби болчу. Ичинде жазылып турган 4 жашка чейин балаң менен өзүнүн эне тилин менен сүйлөсөң, ошондо бала ошо тилин сүйүп, мекенин сүйүп, ошо башкача сезим болот депчи мекенине. Эгер башка тилди үйрөтүп, мисалы, аларда деле бар экен да, баягы чет тилди билиш керек, англисче няняларды алып, мисалы, аларда деле ошондой проблема бар экен. Демек,
ошондой мыйзам бар экен да. Анан ошону мен фишка катары бизде ушинтсе болот экен деп анан кийин өзүм эне болгондо баарыбыз мен баары эле колдоду. Мен үйдө кайнтам дагы аябай катуу немеде карайт да ошол немеге. Кайнем деле ошентип баарыбыз жалпы ошондой эмеге чечимге келдик. Балдар менен жалаң кыргызча сүйлөйбүз деп. Бирок ошондо деле кыргыз тилдүү бирөө болсок деле балдар орусча түшүнөт, балдар орусча билет, ушундай болуп калат экен. Анан эгер биз ойлойбуз да, демек биз жайына коюп кайсы тилде сүйлөсөң сүйлөй бергиле десе, демек такыр эле орус болуп кетмек экен деп ойлойбуз да. Анан мен өзүмдү мектебиме алып барып көрдүм. Асияны как раз ошондо жазышканда ал тууралуу дагы барып көрөлүчү, өтүп кетеби депчи. Анан тесттен 10 балдан 9 балл алды. Анан ошондо оозум ачылганда, бул бизде Кыргызстанда орус тилди билбей калат деген коркунуч жок экен да. Кыргыз тилди билбей калат деген коркунуч бар экен. Сиз ушул коркунучту убагында сезе билиптирсиз. Азыр Асия 11 жашка чыгып калды. Кийинки балдарыңыз баары да эне тилде үйдө сүйлөшөт, туурабы? Ошол балдарыңыз дагы кыргыз бала бакчага барат экен, туурабы? Ооба. Кызыңыз да балаңыз дагы кыргыз тилдүү мектепте окуп жатышат. Ошол кыргыз бала бакча, кыргыз тилдүү мектеп издегенде кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Оңой эле таптыңызбы же кандайдыр бир анализ жүргүздүңүзбү? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, анткени ошол биз тил маселесин көтөргөндө дагы көп атен ойлойт да, биз бала бакчага барайык десе бүт баары орус тилде болуп атат. Кыргыз тилдүү бакчалар жокпу? Же ошол изденип жаткан ата энелерге да андай кулактарына көмүш ырга болот эле да. Негизи чындап эле биз жакшы кыргыз мектепти, жакшы кыргыз бала бакчаны издегенде мындай жокко тете экен десем болот да. Баары бир орус эмелер көп экен да, аябай. Анан чындап эле кечке жүрдүк. Аябай издедик, бирок ошо үйдүн жакын жеринде таптык да. Негеде биз ойлогонбуз азыр бир алыс жерде болсо да мейли алып баралы ошол жака депчи. Бирок таптык, ыраазыбыз. Жакшы мектеп, жакшы эмелерди таптык да, кыргыз тилдүү. Анан баары бир эмеси бар да, айырмасы бар. Мисалы, кыргыз мектепке кирсең, баары учурашат. Сени тааныйбы, тааныбайбы, кичүүсү, улуусу, баары тең. Саламатсызбы же, эмне керек, эмне жардам керек деп анан эмеге чейин өткөрүшөт, каяка барат. Жүрүңүз мен көргүзүп коеюн деп, мындай башкача да. Баары бир. Бизде кандай эле мектепте жөлөп кетесиң мугалимде, чуркап кетишет. Ар кандай эмелер болот го бизде. Ошо анан эң эме, мисалы, мен орус мектепти бүткөнүм, баары классташтарым менен көп жолукпайсың. Мындай наркы көчөдө болсо мынтип өтүп кетесиң, ушундай сыяктуу көп учурлар болот экен да. Кыргыз тилдүүлөр байкасам, алар 10 жылдык, 20 жылдык деп мындай эмерээк ынтымактуураак болот да. Анан мүнөздөрү да башкача болуп калат экен. Ошондуктан биз ошо балдарды кыргыз мектеп, кыргыз бала бакчага бердик. Жанат, менин да 5 балам бар, сиздин да 5 балаңыз бар. Анан мени караңыз, анан сиз караңыз. Анан ошо көпчүлүк энелер да сурайт, Жанат 5 баласы болсо да жүйдөбөй какабай дайым өзүн жакшы алып жүрөт, тың алып жүрөт. Бул сиздей болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз энелер, көп балалуу энелер да, бул бир эле баласы барлар айтат, мен бир бала менен жүдөп кетем, Жанат 5 баласы менен кантип жүдөбөйт дейт да. Менде деле жүдөгөн учурлар көп эле болот үйдө. Бирок дайыма кыймыл, анан стресстен алыс болгондо аракет кылам. Мисалы, жолдошум менен деле эми күнүгө эле урушабыз да. Урушсак да ал мындай эме да, бир урушсак ал энергиясын жоготуп ийет, анан бир күн мондай тучкадай болуп жүрүшү мүмкүн да. Мен аны бат эле унутуп калам, болду, анан уже ага тийишип баштайм, болду эми аны унут депчи, мындай отходчивый деп койчу эле болчуптур да. Бат жазылат экенсиз. Бат жазылып, дайыма позитивде болгонго аракет кылам. Бул деле баягы айымдын көп нерсесине эме кылат да, көз каранды. Мисалы, ошону эле айымдын ден соолугу, даже кожасына деле ошол стресстин ден соолугуна баары да таасир этет. Демек биз баарыбыз сиздей позитивдүү болуп бат жазганга аракет кылышыбыз керек экен, Нерв болбой, көп оорулар ошо нервтен. Ошо. Так негизи өзүмдүн генетика деле бар болуш керек, анткени ошо 1 жашка чейин өзүмө келип калам. Азыр баягы 5 балдан кийин баары оорураак экен өзүмө келиш. Баягы врач менен сүйлөшсөм, ошо 3 жыл дейт. 3 жылда негизи азыр мен эмеге барып баштадым. Нутрициолог? Фитнес эмелергечи. Ошо нутрициолог айтты да.
баары бир өзүңдү көп кыйнабаа депчи. Азыр мисалы пресс болбойт, жарым жылдан кийин баштасаң болот деп. Ошолорго көңүл буруш керек да, өзүңдүн ден соолугуңду, өзүңдүн эмеңди угушуң керек. Мисалы бир адамга азыр ошол прессти качеткен жакшы болсо, мисалы сага болбойт болушу мүмкүн. Ошондуктан баягы бирөөнү көрүп эле эми бул мынтип атат, мен дагы ушинтейинчи дебеш керек да. Баары өзүңдү угушуң керек. Кээ бирки айымдар бат өзүнө келет, кээ бирки айымдар баягы 4-5 жыл керектелет, ушундай да. Кээ бир айымдарда мындай экен, мисалы менде дагы эркек төрөгөндөн кийин бат арактайм, бат өзүмө келем. Кыз төрөгөндөн кийин мына өзүмө келиши аябай оорураак. Сизде андай болгон жокпу? Сиздики дагы угулдарда кыздарда бар да? Жок, андай деле эмес. Анткени биринчимден кийин такыр эле бат эле бир 10 күндө эле аппарак болуп эле тескериден кетти да. Анорексияга карап мурунку кийимдерим такыр эле кичинекей болуп ушундай болуп калды. Экинчиден уже жакшыраак, үчүнчүдө бир аз оорураак, төртүнчүдө, бешинчиде уже такыр эле оор болуп калды. Бир жылга жакын мындай өзүм шишик, жаман болуп сезип жүрдүм. Анан өзүмө келип атам. Ар кандай? Жакшы түшүндүк. Анда демек айымдар бул деген Жанаттын генетикасы да ушундай экен деп өзүбүз талаксыз коелу. Жанат, айтсаңыз, баарыбызда эле 24 саат болсо, сизде 36 саат бардай сезилет. Аябай көп жумуштарды кылгандай сезилесиз. Сезилет эмес, эми байкап жүрөбүз да, сиздин блогуңузда да аябай активдүү алып барасыз. Ошол убакта эле үй бүлөңүзгө убакытты бөлүп, кайын журт, той тойлорго да барып, өзүңүздүн андай блогер катыш эмелериңизге да калтырбай барасыз. Рахмат. Бизде 24 саат болсо, сизде 36 саат бардай сезилип атат. Ушунун баарына кантип жетишип атасыз? Рахмат жылсыжы. Эми элдерде эле 24 саат. Негизи көп жетишесиң дейт, бирок мен өзүмдүн тизмемден көп нерсеге жетишпей калам. Кээде тизмедеги нерселерди алып салыш керек болуп калат, приоритеттерди караш керек болуп калат. Приоритетте мисалы баланын маанай болсо, ошо көп эмелерди, нерселерди алып салып эле балага көңүл буруу. Ушундай эме болуп калат. Приоритеттерге, значит, өзгөчө маани берет экенсиз, Ооба. Сиз айтып атпайсызбы, мындай тизме түзүп алам, анан баарын эле аткарганга туура келбей калат, анан ошо баланын эмесине ар кайсы кырдаалга карап, жарым аткарылбай калат деп. Анан ошондой жарым аткарылбай калганда мындай бир мындай оорчулук болуп, бир ишти бүтпөй калдым деген сезимдер болбойбу? Албетте андай сезимдер болот. Көп учурда мисалы азыр эме болуп атат, чоң проекттин астында иштеп жүрөм. Анан 3 күндөн бери жакшы уктай элекмин. Анан азыр өзүм эме кыла берем да, дедлайнына суббота съемка болот, анан бир уктап ал 2 күн депчи. Ошондой эме болот, албетте. Көп нерсени жетишпей калганда сөзсүз эме болуп калам да. Баягы көп ресурсту жоготсоң, аны сөзсүз толуктап туруш керек. Ошондуктан өзүм эме кылам да. Өзүмдө ичимдеги кызды турам да, азыр сен ушуну кылып ал. Анан бул бүткөндө мисалы сага мороженое алып берем деген сыяктуу алдап өзүңдөчү. Ошон үчүн ресурстарды толуктап турганга аракет кылам. Өзүмдү жей бербейм да көп азыр. Сиздин биз ушундай катталуучулардан алдын ала сурадык элек, Жанатка кандай сурооңуз бар десе, суроонун 98% Жанат энергияны каяктан алат деген суроо экен да. Энергияны каяктан алат, кантип ушундай дайым энергияга бай болуп жүрөт деп, ушул сырыңызды айтып коюңузчу, кандай бул? Негизи кичинекейимден бери мамам деле айтып берет, бир жерде отурбачысың деп. Мен ушундан көп кайф алам да, эгер жумушуң көп болуп, мисалы сен элге керектүү болсоң, мисалы балдарыңа керексиң, буга керексиң, жолдошуңа керексиң, жумуштарың көп, ушунун баарынан мен кайф алам да. Эгер мисалы көбүрөөк уктап калсам, мындай күндүн жарымы өтүп кеткендей боло берет да. Мага кичинекейимден бери ушундай болчу. Мисалы саат 10-11 туруп калсам эле болду, башым ооруйт, жаман болом. Көп нерсени артта калчудай эле болуп эле жаман болуп кетем да. Ошондуктан мен тескеринен эрте туруп, элден көбүрөөк, мисалы мурун деле ушундай болчу да. Мисалы эме деп айтат го, китептерди окуганда эртерээк турсаң, сен 1 саат рызкыңды көбүрөөк эме кылдың, элдерден көбүрөөк нерсе кылдың депчи, кеч турган элдерден. Ошондуктан дайыма эрте туруп көп нерсе кылганга аракет кылчумун да. Ошондон энергия алам. Эне болгондуктан балдарыман энергия алам. Эң биринчиден менин историямды көбүнчөсү эле билсе керек, баягы депрессиядан башталган бизнесим. Анан
ошо кызым ошол депрессиядан чыгартууга дейм да. Анткени кызымды көрүп, ушул кыз чоңойгондо мен буга эмнени берем, бул кийин мени көргөндө кантип менден энергия алат, мен бул кызга керекмин деп өзүмдү колго алып, кой деп бир нерсе башташ керек деп эме кылдым эле. Энергия. Ошол сиздин алгачкы тун кызыңыз Асия кечээ жакында 11ге чыкты, кечече 11 жашка чыгыптыр. Анан сиздин ошол кызыңызга арнаган куттуктооңузду окуп, ага арнаган атайын сюрпризиңизди көрүп, 5 баланын энеси болсоңуз, мисалы менин да 5 балам бар, бирок мен улуу кызыма мындай өзүм карап уялып кеттим да, мен мындай эме көңүл бурбайт экеним. Анан ошол ар бир балага да көңүл бурганга кандай бир режимиңиз барбы, же ар бир баланын мындай тилин таап, убакыт таап, ушундай сезилесиз да, ошого да кандай график жүргүзөсүз? Негизи 5 бала болгон оңой эмес экен. Ар бир мисалы кечээ деле туулган күн өтсө, кичүү кызым айтып атам, эмнеге менин туулган күнүм мындай өткөн эмес? Ой, сеники мына видеолор бар да, сеники деле сонун өткөн. Алар бат эле унутуп калат да. Анан дайыма алар борьба за внимание болот да бири-бирин. А меники эмнеге мындай эмес, а меники эмнеге мындай эмес деп. Анан ошондуктан өзүм эме кылам. Мисалы сөзсүз бир айда бир бала менен отдельно эме чыгабыз да. Мисалы улуу кызым менен эмне каалайт, шоппинг каалайбы, жөн эле кафеге отуруп келебизби, жөн эле сүйлөшүп келебизби. Эми эркек балам менен азыр чыга элекпиз, бирок жолдошум көбүрөөк чыгат. Кыздар менен азыр көп эме кылам да, баарлашам. Сөзсүз жалгыз ошол кызды алып эле. Мисалы ортончу кызым да Алия дагы аябай көп эме кылат. Өзүнө көңүл сурайт. Анан мен мисалы мамамды көп карап дагы эме кылам да, мамам менен кандай кылчу. Мисалы иним экөөбүз, мен улуу кыз, негизи кээде кичүүлөргө көбүрөөк көңүл буруп эркелетебиз, анан улууларга калып калат го. Андай такыр сезилген эмес да. Дайыма мага да көңүл буруп, дайыма экөөбүз сүйлөшүп, дайыма ушундай курбулардай болуп сүйлөшчүбүз да. Ошондуктан мен да ушундай деп каалайм да, кыздарым мага көп нерсесин айтып берип, баарлашканды аябай эме кылам. Демек сиздин графигиңизде ар бир бала менен бирден убакыт бөлүү дагы сөзсүз түрдө эреже катары кирген экен, Сиз ошол мектепти үйүңүзгө жакын таап алдыңыз дейсиз, бирок ага чейин мындай башка мектептерге да барып көрдүңүз да, туурабы? Барып көрдүм. Анан эмнесине басым кылдыңыз? Мүмкүн сиздин балдарыңыз окуп жаткан мектепте азыр кандайдыр бир өзгөчөлүктөр барбы? Сиз айтып жатпайсызбы азыр балдар учурашып депчи? Менимче бул бүт мектептерде эле болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн ал мектептин жетекчисинен да көз каранды. Анткени башка кыргыз мектептерге деле биз барып көргөнбүз, бирок сиз айткандай баардыгы учурашканды мындай анча байкап атырбыз да. Азыр сиз айтып жатсаңыз, демек бул ошол мектептин жетекчисине алкыш айткыбыз келди да. Анан ошол мектептерди караштырып жатканда эмнелерге көңүл бурдуңуз? Мүмкүн мугалимдерине көңүл бурдуңузбу же кандайдыр бир башка эмелерине дагы? Негизи эме деп да уктум да, бир айтты, мектепте эмес, мугалимге баргыла депчи, мугалимден тандагыла деп. Анан мугалимден дагы мен мүдүрдү дагы аябай эме баа бердим. Чындап эле чогулуштарда мүдүр өзү чыгып өзү сүйлөйт. Анан бир эме уюштурду. Чоң эмеде бүт мугалимдер отурат. Мисалы, даже ошол эле физкультура анан бизге эме берди. Кайсы мугалимге кирсеңер, ошого талон алгыла депчи, очередь менен. Очередь менен ар бир мугалим менен баарлашып отурдук да. Бир башкача лайфхактары бар экен да ошол мектептин. Анан ага чейин биз бир жөнөкөй мектепке бар, бул жеке менчик мектеп. Ага чейин жөнөкөй гос мектепке барсак, ал жерде ага деле окуйбуз дедик. 40 киши деди, мейли 40 кишиге деле окуй берсин деп эметсек, бир күнү атам апам аябай жаман болуп келди. Эмне болду десем, эмеси бизди кууп чыкты дейт да. Эле кароолчусучу. Ай, эмне жүрөсүңөр биякта, туруп чыккыла деп. Кароолчучу. Анан атам айтты да, демек кароолчу эгер ата-энеге ушуну биз мындай эмебиз да дейт да, чоң ата, чоң апа. Бизге ушундай мамиле кылып атса, кандай болуп калат бул мектепте, абалы оор окшойт. Алып барбай эле коелучу, башка эле мектеп издегиле деди. Мындай мүдүрдөн да эмес, эмеден дагы да, мүдүр демек башкаларды да ушундай мамиле түзүүгө жол берет экен да. Чындап эле биздин мектептерде абал оор.
ошо аябай тандап ушул мектепке бардык. Бала бакчада деле ушул бала бакчаны бүт балдарым бүттү да. Асиядан баштап кичүүсүнө чейин буюрса барат. Анан бул эмеде дуа кылгандан байкадым да. Үйгө келип, рахмат апаке, колуңузга береке деп сүйлөп, анан бисмиллахиррахманиррахим, ушул тамак үчүн Аллахыма рахмат дегендери, анан ушундай бир майда нерселерден байкайт экенсиң да, бала өзгөрүлүп атканынчы. Баягы дароо эле билинбейт, мектепке келсең эле, могу мектеп жакшы экен деп билинбейт. Баары бир учур менен билинет да. Анан еще айта кетчү нерсе, баары бир баланын өзүнөн да болот экен. Кайсы бир окумуш кымбат мектепке алып барсаң дагы бала окубаса, баары эметпейт. Ошон үчүн балага деле бир башкача үйдөн дагы көңүл буруш керек. Бул жалпы командалык иш да. Мугалим, мүдүр, мектеп, коом, анан еще ата-эне дагы аябай чоң таасир этиш керек. Эми сиздин балдарыңызга карала кетсек, сиздин балдарыңыз баягы сиз блог алып жүргөндөн балдарыңыздын атын баарыбыз эле кыргыз элин баары жаттап бүттүк окшойт. Бирок ошол балдарыңыздын тилдери башка балдарга салыштырмалуу өз убагында чыккандай мындай байкалат да. Буга кандай таасир бериши мүмкүн? Мүмкүн сиз үйдөн кыргызча жомокторду окуп бересизби? Ушул балдардын тили өз убагында чыгышы үчүн кандай аракеттерди көрдүңүз? Баарынкы убагында чыккан жок. Азыр деле ошол проблема бар. Мен салыштырып ошол көп өзүмдүн каталарымды көрдүм да. Мисалы, улуу кызым Асия менен азыр 11-ге чыкты. Анын тили тим эле сайрап, башында эле сайрап баштаган, 4-5 айында уже эметип, 1 жашында уже тамгалар таанып окуп баштаган, уже 1,5 жашта жакшынакай чоң китептерди окуй берчү да. Балага аябай көп көңүл бурулду. Чоң апасы тараптан, чоң атасы тараптан, мен тараптан, жолдошум тараптан балага бүт эмен баары төгүлдү да. Болгон билимибиз, биринчи небере да болду. Экинчи баламда мен ошол маалда бизнес баштадым. Бизнес баштап, анан аны коюп коем, өзүм бирдеке кыла калам, оюнчук менен алаксытып коем. Көп учурда телевизордун астында отуруп калды, кечке мультик көрөт. Эме болду да, баламдын тили бир башкача чыкты. Чурулдап, башына мен эле түшүнөм да, мен переводчик болдум, мен котормочу болуп. Анан логопедке бардым 3 жашында. Логопедке барсам, айтты, азыр эрте, 4 жашында бар. Мен мейли эрте экен деп. 4 жашында барсам, айтты, кеч келиптирсиңер деди да. Башка логопедчи уже. Анан чындап эле кеч келиптирмин. Башка логопедтерге да бардым. Баары бир логопедке эмес, башка специалисттерге да барып көрүш керек экен да. Өзүңө жаккан жоопту уксаң эметип каласың го, ушундай экен депчи. Антпеш керек экен да, башка да издениш керек экен. Өз учурунда бала менен иштеш керек экен. Мен 1 жыл ошентип өткөрбөйдүм да. 4 жашында баланын тили бир башкача чыгып, түшүнүксүз, көп тамгаларды жеп сүйлөй албай атты. Анан логопедке ошентип иштеп баштадык. Түшүндүм да, что бала көп учурда экрандын алдында отуруп калды. Мен тараптан көңүл бурулбай калды. Ошо көп каталарымды көрдүм да. Анан ошо 3-чү баладан баштап уже эме ограничивать этип баштадым, бүттү, сотка болбойт. Телевизорго саналуу эле убакыт. Саат 9-дан кийин бүт баары өчүрөсүңөр, эчтеке көрбөйсүңөр. Уктардын алдында 1 саат эчтеке көрбөйт. Аябай бүт строго боло баштады. Уже калган балдардыкы бүт тили жакшы чыкты. Ошо менин катам ошол да. Баланы коюп койбош керек экен да, баягы. Мен телефон көрүп турчу, мен пока буну кыла калайын дебеш керек экен. Лучше китеп бериш керек, лучше дагы бирдеке, же болбосо бир жарым саат убакыт бөлүп, китепти чогуу көрүп, бул эмне деп бала менен сүйлөшүш керек экен да. Ошо бала сүйлөбөсө, баягы экранда эле тарбиялап коет экен баланы. Сиз айтып атпайсыз, 4 жаштагы барганда логопедке кечирээк болуп каптыр депчи. Биздин 5 жаштагы кызыбыз бар, ал деле азыр мындай тили так чыкты, баарын жакшы айтат деп айтканын эмесин да. Бизди көрүп жаткан ошо азыр балдары тили чыгып келаткан ошо ойлонкон апаларды да көп ойлонтот да. Демек, сиздин оюңуз боюнча биз логопедке ошондо 3 жашында алып барышыбыз керек болду. Муну сураган себеби менин 3 жаштагы да балам бар. Анын дагы тили кече жакында биз эмеден бир адистен интервью маек алганда айтып калды. 1,5 жаштагы кыздын сөз запасында 15 сөз айтыш керек депчи. Анда 3 жаштагы бала канча сөз айтыш керек десем, аны угуп алып өзүнчө бир ойлонуп калдым да.
Демек, сиз как сиз көп балалуу эне катары өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып, энелерге эгер баланын сүйлөгөнү кеч басаңдап баратса, 3 жашында барууга кеңеш берет экенсиз, Менин кеңешим мындай да, мисалы 1 жашында эле апа, ата деп сүйлөп калыш керек да, кел, бер, ал, жок дегендерди. Ошондой эле айта албай атса бала, демек бул сигнал да. Демек бала менен биринчи апасы иштей бериш керек. Мисалы азыр балам менен 1,5 чыкты. Китептин баарын ачып, китеп көп окуйбуз. Китеп көп окуйбуз, картинкалар менен, бул эмне, карточкалар менен бир жарым саат болсо да убакыт бөлүгөнгө аракет кылам. Китеп окуйбуз экөөбүз. Анан ошондой эле башташ керек да, 1 жаштан баштап. Даже андан эрте деле эгер мүмкүнчүлүк болсо, андан эрте деле үйрөтүп бериш керек. Эгер сен ошончолук убакыт бөлүп, ошондо да чыкпай баратса, демек уже специалистке кайрылыш керек. Бирок ошол 3 жашка чейин өзүң иштешиң керек да бала менен деп ойлойм. Эми бала тарбиялоодогу темага кайрылсак, сиз кайната кайненеңиз менен чогуу турат эмеспизби? Ошо бала 5 балаңыз тең ошол чого жашап, ошол жакта төрүп чоңойтуп атасыз. Бала тарбиялоодогу кандайдыр бир келишпестиктер, макул мүмкүн алар айткан нерсе сизге жакпай калган учурлар болду беле? Ошол эле учурда кимди бала деген кимди угуш керек болуп калат? Чоң ата чоң энесинби, же апа атасынбы? Ошондойдо кандай кеңеш бересиз? Анткени жаңы үйлөнгөн жубайларга бул ошо мисалы мүмкүн биздин кыргыздарда көбүндө үй бүлөдө ким кичүү болсо чогуу турат эмеспи? Алар жаңыдан боюнда болуп бала күтүп атса, алар кандай эске алыш керек? Ушундай бала тарбиялоодогу мындай келишпестиктер болуп калса, же болбосо бир ойду туура эмес бөлүшүп калса, сизден кандай кеңеш бересиз ошондой? Эми бул жерде деле ал даже кайната эмес, өзүмдүн апам менен деле эме болуп калат да, кээде мамам: "Ай, колго алба, бул көндүрөсүң, анан оокат камчылайсың." Анан мен: "Жок, мам, специалисттерде андай эмес экен, көтөрүш керек экен баланы, ал тезирээк кайра самостоятельный болот" деп мындай келишпестиктер боло берет баары, проблема отцов и детей дейт. Дайыма сүйлөшкөнгө аракет кылам. Бизде деле апам атам эми көп эле учурда эме болуп калат, мисалы тамашалап айтып калчу: "Мурунку биз учурда ата апабыздын көзүнчө бетинен өпчү эмеспиз, эметчүбүз, силер тим эле өпүп жутайсыңар" депчи. Анан кантип өпүп жутабайсың деп мындай эмеге айландырганга аракет кылабыз, жакшы позитивный русло. Так албетте көп эле болот андай учурлар. Мисалы айтып калат: "Катуураак урушуп кой, чаап кой көтөнгө" деп ушундай көп болот андай. Мен деле деп эметип кое берем, бирок баары бир Алардын да көңүлүн алардын да көңүлүн калтырбай, бирок баары бир эне, мен ойлойм, көбүрөөк билет депчи. Аларды деле баягы таарынтпаш керек. Жок, андай эмес, силердики вообще туура эмес, антип айтпагыла дебеш керек. Ийкемдүү болуп эле анан өзүң билгендей эле кылыш керек да. Мен ойлойм, эне баары бир өзүнүн баласын жакшыраак билет деп ойлойм. Бирок көп учурда кайнемдин айткан сөздөрү да туура чыгып калат дегендер да бар да. Мисалы апам айтат: "Антип кийинтпей эле койчу, ал ооруп калат азыр." Ой, жок апа, жакшы эле эшикте күн тийип турат. Анан эртеси сөзсүз ооруп калат да. Ушундай ар кандай учурлар болот. Кээде алардын айтканын угуш керек. Ооба, кээде угуп коюш керек, кээде туура болуп калат, туура чыгып калат. Бирок кайра ойлоп каласың, эме программирование болду депчи, азыр ооруйт, точно ооруйт десе ооруйт да депчи. Мындай ар кандай учурлар боло берет андай да. Бирок ошо эме кылыш керек, позитивно. Балдар менен да сүйлөшөм көп. Көп учурда балдар да жакшы түшүнөт да, манипулятор болушот. Кээде мен урушуп койсом, чоң апасына чуркап барат. Анан апам эркелетип коет: "Азыр апаңдыбы? Апаңды азыр урушабыз" дейт. Анан апам айтат: "Апа, анан ушинтип анан өзүңүз эркелетип саласыз, анан эрке балалы чоңоюп калыптыр дегеңиз" депчи. Андай эметип калабыз аны. Жакшы эле, алар деле түшүнүшөт. Ошо жакшы эле уживаемся. Жакшы. Чынаттан эң башкы бул жерде алган маанилүү мындай инсайт катары айтсак, бул чоң кишилердин дагы көңүлүн кыйбастан аларга ооба макул деп коюп, көп эле кишилердин улуу муңдардын тарыгандарын байкайбыз. Бул келин мага катты айтып койду деп алар да өзүнчө мындай тарыган учурларды көп кездешип жүрөбүз да. Ошон үчүн алардын да көңүлүн ойлонгонду жанаттан үйрөнүш керек экен. Жанат, айтсаңыз, бизде Кыргызда бар эмеспи, баарыбыз эле келиндин колунан чай ичүү деген эңсешет да, кайната кайненелерибиз. Сиз ошо кайната кайненеңиз менен бирге жашаганыңызга 10 жыл болуп каптыр. Бирок чогуу жашап дагы ушул
үйдөгү тиричилик маселелерин үй кызматчыларына тапшырып турасыз да. Ушуну сиз кантип аларды көндүрдүңүз, кантип аларга туура түшүндүрдүңүз? Аябай көпчүлүктү кызыктырат анткени сиздикиндей болгон кайын журт менен жашаган келиндер аябай көп да. Анан алар дагы өзүнүн ишмердиги барлары бар. Бирок ошентсе дагы мисалы тамак ашты өздөрү жасап, мындай өзүнүн мындай ошондой эрежелерди кармаганга аракет кылышат. Анан сиз өзүңүз да айтып кеттиңиз, ошол күндө кайсы күндө түшүндүрүп, кантип аларды макулдугун алдыңыз? Биз 2011 үйлөнгөнбүз. Башынан баштап ушул 10 жыл өзүм чай берип, өзүм тамак жасап дайыма. Еще раз. 2011 үйлөнгөнбүз. Уже 11 жыл болуп калыптыр. Жок, 12 жыл болуп калыптыр. Анан ошо башынан баштап эле өзүм чуркап эле тамак жасап, менин чоң поддержкам апам, кайненем. Башынан баштап эле бала карашып, мен мисалы студентка болуп 19 жашында тийгем. Апам бала менен калчу. Мен түштө келип эмизип кетем, сүтүм калтырып кетем, кайра кечинде келем. Чоң поддержка да. Анан бизнес баштагандан кийин да алар да аябай колдоду. Көп учурларда ошол кишилер үчүн мен алдыга жылып аттым да. Анан бизнес өсө баштаганда блог дагы башталды, блог дагы өсө баштады, жумуш көбөйө баштады. Анан эң биринчи клининг жардамчы болду. Клининг чакырып, ошондо деле баягы атамдар баягы старый закалки деп коет го, бирок Жактырбай да? Эми жактырбай эмес, баары үйдө чурой киши болгондо алар бир өзүн туура эмес сезет го, мындай башкача сезет. Анан бирок акырындан көндү. Кайнатам мисалы башында көнбөй атты, үйдө бир чоочун киши жүрсө. Анан генеральный уборкалардан башталды. Анан уже акырындан жума сайын келип турсунчу деп сүйлөштүм. Жума сайын жетишпей атам деп ошентип жума сайын да келе башташты. Акырындан көндүрүп аттым да, бирок атайын эмес, эми баягы керек, бул нерсе керек болуп атат деп. Апам макул эле болду башынан баштап. Анан болсо няня чакыра баштадык. Мурун мисалы няня на час деген компаниялар болду, аркылуу чакырылса, кийин уже постоянный дайыма келе турган няня чакырып, анан 4-чү баладан баштап ага да көнө башташты үйдө чоочун киши. Анан алгысты да жактырышып, уктугандай эле болуп калды. Анан уже 5-чи бала төрөлүп баштаганда тамак жасаганга такыр жетишпейм. Негизи мурун сезчүмүн мындай 5 бала деле оңой эле, мына 4 бала менен деле эметип аткандан кийин деп аткам. Бирок 5-чи бала менен эме болуп калышты. Погодки. Аралыгы аз эле болуп калды, 1,5 жаш. Анан чындап эле оор болду. Бизнес калып калат, же балдарын каралбай калат. Анан тамак жасаган киши таптым. Анан тапкандан кийин апама көпкө айта албай анан айттым. Апа, ушундай таптым, жасайт экен, давайте көрүп көрөбүз деп. Анан эми мындай подсомнение болот, бирок мейли көрөлү деди. Ошондотуп акырындан көндүк. Анда эле баягы атам айтат, туздуу болуп калыптыр, туздуу жасайт экен. Баары канча киши, көп да киши. Кайнеме болсо, кайнеме жагат, апама жакпай калат, атама жагат, жолдошума жакпай калат. Ушундай да эми. Мен жасаганда деле ошондой болчу да. Ар бирөөнүкү башкача вкус да. Ошентип бара ошол повар менде 1 жыл иштеди. 1 жылдан кийин декретке кетти. Анан көпкө депрессияда жүрдүм, анткени жаңы повар таба албай эле. Жаңы повар тапкандан кийин ошо азыр жакшы. Ал поварыңыз бир күндө бир маал эле келип жасайт экен, Бир маал эле келип жасайт. Кечкисин эле. Ооба. Ошондо издегенде анда сиздин үйүңүзгө жакын тегеректе издеген окшойсуз да, же кандай? Же башка жактан келе береби? Негизи көп эле объявление берем, анан өздөрүнө мисалы ылайыктуу болсо калат. Алыс болуп калса өздөрү эметет. Мен прямо айтпайм да. Сен аякта жашашың керек, үйдүн жанында жашашың керек. Анда сиздин айтканыңыз боюнча сиздин апаңыз, кайненеңиз, анан кайнатаңыз туура эле кабыл алып, оңой эле көнүптүр, Ооба. Мисалы көбүндө эле жолдоштору биринчи кезекте жолдоштору каршы болот да, анткени
тамактан биз энергия алабыз, ал тамакты энеси жасаш керек, үйдүн эси жасаш керек деп көнбөгөн ошол учур окшойт. Анда демек сиздин учуруңузда сиздин жолдошуңуз да булган, мындай туура түшүнүкмөн калып атыптыр. Жолдошум менен эң биринчи ушу жолдошум менен сүйлөштүм. Жолдошума айтсам, ал наоборот мени мотивация кылды да, сен ошол кухнядагы 2-3 саатың үчүн сен ошол поварга берчү зарплатанын 2-3 ал таап коесуң дейт да. Демек сенин ордуң аяк эмес дейт. Демек сен иштешиң керек. Анда сиздин жолдошуңуз башка типтеги адам. Ошо алмага наоборот сен наоборот алышың керек деди, сага керек деди. Анан мен ойлодум, чын эле дедим. Бизде кыргыздарда бизде андай эмес. Жанаткандай күйөө барында эмес. Мен баягы эми ого жоктуктан эмес да, мен тамак жасаганы аябай жакшы көрөм. Жок, аны биз аялдар баары түшүнүп жатабыз. Бул нерсе деген чындап эле ого жоктон да эмес. Бул убакыттын туура бөлүштүргөндүктөн. Анан ошол көп эле кайын журт менен жашаган маселе ошол болот экен, ошолорду кантип көндүрөбүз. Демек сиздики, демек кайынтаган энеңизге көз тийбесин, жакшы адамдар экен. Жакшы түшүнүктүү адамдар экен. Эми сиздин тайм менеджментиңизге кайрылсак, аябай көп нерселерге жетишесиз. Айтып өткөндөй, ар кандай проекттериңиз да бар. Бул жылы Wildberries'ке да кириптирсиз. Анан ушундай негизи бала канчалык көптөрүлгөн сайын энелер үйдө отуруп калат эмеспи? Бала чака менен чүмүкөлүп. Сиздики кайра канча бала көптөрсөз, ошончо проекттериңиз да көбөйгөн десеңиз да. Ошондо өзүңүздүн тайм менеджментиңизди айтып кетиңизчи. Мисалы, эртең мененки күнүңүздөн баштап канчада турасыз, иш күнүңүз канчада бүтөт, бир күндүк таймиңиз кандай, иш графигиңиз? Негизи эмеден баштамакмын. Ар бир баланын өзүнүн рызкысы бар, берекеси төгүлөт экен. Чын эле ошондой окшойт, анткени ар бир бала менен чын эле үйдө бир жаңы сонун нерселер келе берет. Төрөгөн келе берет эле. Суроонду. Сиздин иш графигиңиз, тайм менеджментиңиз кандай? Эми эртең менен баягы намаз убактысы, багамдаттан кийин эле уктамай жок. Аракет кылам уктабай. Дароо баягы планерди ачып, бүгүн эмне кылышым керек. Көп учурда баягы балам жанында жаткым келет да, балам жанында, бирок телефон менен иштейм. Мисалы, эмелерге, SMM менеджерлерге, контент мейкерлерге сөзсүз эмелерди жазам. Сен бүгүн муну кылышың керек, могул посттор чыгарасыңар, могул убакта бул чыгат, стористе муну көргөзөсүңөр деп. Эгер рабочий аккаунт, личный аккаунт өзүм алып барам, жеке аккаунтумду. Ошентип эме кылам. Кимге иштер бөлүштүрүп келсе? Анан перепискаларда карайм. Перепискада WhatsAppка кимге жооп берген жокмун, кимге жооп бердим, ошонун баарын текшерип жооп жазам. Көбүнчөсү туугандарым айтат, сен бир 6да бизге жазасың депчи. Менин убактым ошондой да. Мисалы, телефондо тажа эткенсиң, телефондо ишиң да. Анан мисалы телефондо иштеп атсам, күндүз эме болуп калат да. Мисалы, тууганың жазса дагы мен ага жооп бербегенге аракет кылам. Туугандар, башкалар, эми баягы срочно муж эле да, муж избранный да, калгандарына жооп бербегенге аракет кылам. Анткени фокус дайыма жоголот да. Мисалы, жаңы эле иштеп баштасаң эле, бияктан сообщение келип калат, тияктан сообщение келип калат, жулмалайт баары. Мени ар кайсы тараптан жулмалашат да, мындай ойлогондо. Эмеден дайыма келет жумуштан, бул клиент мынтип, тиги клиент мынтип, поставка келди, эмне кылабыз, цехтан жазат. Анан ошон үчүн фокусту эме жоготпош үчүн эмелерге, ошон үчүн туугандарым көп айтат да, эмнеге жана жооп бербейт депчи, туура түшүнүңүздөр. Чындап эле оор болуп калат экен. Ошондуктан баягы фокусту алмаштырбай, бир нерсени унутуп каласың, ошо үчүн бир нерсени бүтүрүп, анан бир нерсе баштап, мындай эме бар да. Бул эртең андан бир күндүк ошо иш тартибиңизди айтып берсеңиз, бир иш күндүк, бир күндүк тартибиңиз. Ошо менин балдарым да эрте турушат, мендей саат 7-8 бүттү алар турат. Анан биз ата-энебиз менен турабыз да, аларга чын жүрөктөн рахмат, анткени балдарды мектепке даярдап, мектепте алып барган алардын милдетине айланып калды. Апам туруп чай даярдайт азыр, 5 баладан кийин ушундай болуп калды. Мен мисалы туруп чай даярдабайм, мен иштейм. Апам болсо ошо 2 баламды мектепке даярдап, эметип коет. Узатып коет. Чоң атасына тапшырып коет, чоң атасы мектепке алып барып коет. Анан болсо кичүүсүн уже мен даярдайм, 2 кызды садикке. Анан чогуу чай ичебиз, ошондо саат 8-де мен уже түшөм. Анан ошентип ал кыздарды дагы чоң атасына тапшырабыз, садикке кетишет. Кичүүсү отуруп тамак жей берет, ушундай да.
Анан болсо чогуу апам экөөбүз баарлашып чай ичебиз. Апама да убакыт бөлгөнгө аракет кылам, анткени энелерге да көңүл буруп туруш керек. Алар менен да баарлашып, совет сурап, ошол. Анан атамды жөнөтөбүз жумушка, жолдошумду жөнөтөбүз жумушка. Ошентип апам кичүү менен калат. Анан нянябыз келет. Нянябыз келгенде баламды тапшырам. Анан иштеп баштайм. Ошо саат 10-11лерде уже өзүнүн жумушун башталат. Түшкү убакытта баарыбыз кайра чай ичебиз. Анан кайра мен өзүмдүн жумушума. Кечинде ошондо кайсы убакта кыласыз? Кечинде Кечки тамакта баарыңар чогуу ичесиңерби? ооба, кечки тамакта сөзсүз эми көп учурда чогуу чай ичкенге аракет кылабыз. Баарыбыз тең балдар уже 5те үйгө келип башташат. Анда чоң атасы алып кетет. Чоң атасы үйгө алып келгенден кийин баарыбыз тең отуруп, чай ичип, баарлашып, 6-га чейин ошо кечки тамакты бүтүрөбүз. Анан ошо 2 саат бар, 2 саат балдар менен ойноп, ар бирөө сабагын жазайбы, балдар ойнойбу, ошондой бир чогуу эме кылабыз. Анан саат 9да какштык баардыгы балдардын баары тең уктайт. 8:30да баштайм. Болду балдар, телевизор өчүргүлө, телевизор өчөт, сотканы көрбөгөнгө аракет кылабыз. Балдарга көргөзбөйм да. Анан тиштерин жууп, даярданып башташат. 9да солдаттардай болуп уктайт. Эрте жаткан жөн эрте турушат экен да. Ооба, эрте жатышат. Бизде ал көпчүлүк энелерде эле ушундай көйгөй бар. Балдарын эрте жаткыра албай, кыйналышып, эртең менен да турушу кыйын. Демек, канчалык баланы эрте угуп атсаң, эрте туруп сейрек болот экен, апасына окшоп. Биздин ушундай катталуучулардын да суроолордун арасында жанат таксысы жок болсо эмне иш кылмак деп, ошону жок болсо мисалы башка өзүңүз кандай ишти көрөт элеңиз? Ушул мен эми жакшы көргөн нерсе, анткени дайыма ушул суроону кичинекей кезимден бери эметчүмүн да. Анан таланттарымды прям жазчумун да, мен эмне кылганды билем. Анан канчанчы класс элем? 6-класстагы дейм. Өзүмдүн атама айтып атам да. Пап, мен бийлегенди билем, бийлемеге барам. Отличницамын, мисалы, мугалим деле болсом болот. Анан көп нерсени айттым да, дизайнер болом, тиги болом, бул болом. Анан айттым да, эгер такыр булардын баары болбой калса, мен массаж жакшы жасачумун да. Анан айттым да папама как раз массаж жасатам. Такыр эчтеке болбой калса, мен массажистка болом дедим да. Апам каяктагы массажистка, андай болбойсуң деп урушкан да. Анан мен ойлоп калдым, массажистка болгон эмне жаманбы депчи. Кийин дагы ошол эмени ойго келе берет да. Ошондой эле ойлончу экенмин деп, өзүңдү ар кайсы профессиялар менен эме кылыпчы, көрүпчү. Ошондуктан эгер жанат аксессуарис болбосо, мен баары бир нерсе тапмакмын. Содада болмокмун, же болбосо негизи мен кичинекейимден бери кыялым журналистка болуу болчу, телеведущая. Анан ошол кыял деле орундалды деп ойлосом болот да, анткени 2-3 предложение түштү, жаңылыктарды алып барганга түштү, Асель Малдахматова менен иштешкенге эме келди, сунуш түштү, жаңылыктарды кыргызча, орусча алып бар деп сунуш түштү, бирок үчөөнө тең баягы жок деп эметкенге Аргасыз болдуңуз. Ошондой аргасыз болдум, анткени баягы телеведущиянын жумушу ушундай экен, саат жаңылыктарды мисалы саат 6-7лерде барат экенсиң, кечинде эки жаңылыктарды алып бардың, саат 9-10да кетесиң. Ошол балдардын убактысы болуп калат экен да. Кечинде садиктен келет да, туура келбей калат. Анан кой ал жумушта болбойт экен деп анан жок дедим. Бирок ошондо жаман болгом, бирок кийинчерээк ойлодум, шүгүр азыркы эмем да жакшы. Кийин ким билет, балким кайра. Мүмкүн алдыңкы пландарыңызда бардыбы ушул азыркы жүргүзүп жаткан иштен бөлөк башка сфераны да алып баруу, башка чөйрөдөн, ошол эле ишкерликтин башка түрүн, мисалы сиз азыр жоолук, аксессуарларды, ушундай нерселерди сатып жатсаңыз, мүмкүн аялдар кийимдерин, же болбосо бут кийимдерди, же болбосо бир кафе ресторан ачып деген ушундай бир пландарыңыз барбы жокпу? Мурун негизи мен эмелеримде ачып карасам, ишталарымда ушундай болчу экен, там отель жанат, там магазин жанат, свадебный салон жанат, красоты жанат деп ушинтип калган. Бирок азыр ойлойм да, мурун айтчумун, айым бүт нерсени ала алат депчи, айым осьминог сыяктуу толтура колдору боло алат деп. Бирок кийин мисалы жакында эле ушул ойго келдим. Өзүңдүн ресурстарыңды чачпашың керек экен да. Негизи бир нерсени жакшы ушунун майын чыгарып жасаганга аракет кылыш керек экен. Эми меники азыр бир эмес, бир 2-3 нерсе болуп калды, бирок ошону деле
ошону эле алып кеткенге ыраазымын да. Мен өзүмдү таптым деп эсептейм. Мисалы мурун телеведущая болом деген мечтам деле азыр эме болду дейм да, орундалды депчи. Анткени мурун блогер жок болчу да. Блогер болом деген. Өзүңүз блогуңуз аркылуу. Өзүм блогум аркылуу ошол блогду алып барам. Ошол кыялым орундалды деп эсептейм. Мурун дизайнер болгум келчү, ошол деле орундалды деп ойлойм. Эми жолуктарды ойлоп табам. Баш бирип келип туруп, азыркы кылып жаткан иш аракеттериңиз баарында ошо көрүнүп жатат, ошону колдонуп жатырсыз, э? Анан баягы совет дайыма ар бир эме, мисалы даже опыт, тажрыйбаңыз, мисалы ар бир катаңыз, болгон тажрыйбалар кереги тиет экен да. Мисалы мурун газетада иштедим эле, Айдан экебиздин ал деле баягы тажрыйба катары менде калды. Анан ошон үчүн любой нерсени ала бериш керек экен да, иштейм, окуйм, үйрөнөм келгиле деп элечи. Бүт нерсени үйрөнүш керек экен. Ошонун баардыгы тең баары бир Кандай бир таасир эртелик кеч болсо да таасир этет да. Ушул суроолордун арасында дагы азыр биз ушу катталуучулардын суроолорун берип атабыз, анткени алардан бизге убада бергендей сиздин эми жакшы жолдо өздөрү тандап жашоо көргөн жолдордон белекке катары беребиз деп айтканбыз. Ушундай бир суроо болуп тур, ошол сиз ишкерлигиңизде сабак алган бир учур эсиңизде калды беле? Ушундай кылган болбойт экен, же болбосо бир таасири берген учур айтып бере аласызбы? Негизи андайлар көп, азыр жакшы эстей албай атам. Бирок бир эме окуя эске келди. Негизи мен башка бизнестерди да көрүп, кээде байкап калсам, ошону өзүмө сабак катары да көп алам да. Мисалы бир дүкөн бар болчу, белгилүү бир айым. Дүкөнүнө кирсем, өзү да отурат да. Бирок мындай такыр мен баягы эме блогер катары эмес, бирок жөнөкөй эле кардар катары. Башка кардарлар да бар, мындай эметкен жок да, көңүл бурган жок. Продавщица деле отурат, өзү деле отурат. Баасын сурасак деле мындай үнтүп эле айтып коет да. Ошондо ойлодум, мисалы Америкада кандай, мисалы Гилтейген отелдин директору болсо дагы сервис катары келип, мындай баш ийкемдүү болуп, кандайсыз келиңиз мынтип ала калып, мисалы колунда оор сумкабыз ийкемдүүрөөк болуп, мен ойлодум да, мен мисалы дүкөндөрүмдө кандаймын деп антип элестетип баштадым да. Анан ойлойм да, мисалы даже канчалык бир директор эмне болбосоң дагы баары бир ар бир клиентти күлүп жайнап тосуп алыш керек. Мындай бир конок катары дүкөнүңө келгенде сыйлап, баары күлүп жайнап ошону тосуп алыш керек да. Ошол эле сенде иштеген продавецке үлгү катары көргөзүпчү. Анан ал отуруп алса сен да отуруп алып, же болбосо продавециң иштесин, мен директормун деп отуруп албай. Ошон үчүн мен ойлойм, мага деле ушул сабак болду. Ошону көбүрөөк байкай баштадым да. Мен мисалы магазинге келгенде кандай мамиле кылам кардарларыма. Жакшы эме сабак экен, э? Ийгиликтүү ишкер айым катары да тааныйбыз. Бүт бардык жагына жетишкен. Ошол эле учурда көп балалуу эне болуп, балдарыңыз дагы ийгиликтүү балдар болуп чоңоюп келе жатат. Буга мисалы айта кетсек, сиздин балдарыңыздын сууда сүзүүдө биринчи орунду алганы, шахматтан биринчи орун алганы, үйдөн сиздин ошо баракчаңыздан карап калсак, балдарыңыз менен сүрөт тартып, ошо бардык жагына жетишип, сиз ушу тажрыйбалуу эне катары айтыңызчы, биз балдарга бир күндө канча убакыт бөлүшүбүз керек? Сиздикиндей ийгиликтүү балдарды жаратыш үчүн, тарбиялаш үчүн. Эми ойлойм баланын эмеси бар да. Мисалы садикте деле бир жолу чогулушта айтты. Айта бересиңер, менин балам эмнеге шахматта жакшы ийгиликтер көрсөтпөй атат, эмнеге английский билбей атат, башка бирөөнүн баласы английский эметип атат, менин баламчы дей беришет депчи. Ар бир баланын өзүнүн эмеси бар да. Мисалы меники эркек балам шахмат катуу ойнойт, кызым более творческий. Ошол жактарын убагында байкай билүү болуш керек экен да. Байкап, ошол тарапта баланы түртүш керек экен. Бирок жолдошум башкача ойдо. Ал болсо мисалы эркек баласы баары спортко барыш керек дейт да. Балам мисалы спортто эми ойнойт да, алчы топ табат, ал менен анын томолонуп ойнойт. Спорт деп аны айтыш пока эрте да. Бирок ошондо деле баары жолдошум мына 2 жыл болуп калды спортто. Аны баягы башында ыйлачы, ана уже азыр атасынын сөзүн угат, барат да. Кийин мага рахмат айтат дейт. Эми андай да болуш мүмкүн. Бирок көп учурларда бар го, ийгиликтерин окуйсуң го башка эме кишилердин, инсандардынчы. Мени бул эмеге спортко атам алып келген, ага рахмат депчи. Ошондуктан мен кызым мисалы эме да, көп таланттар бар, бирок чечкиндүү эмес да.
Буну эметсемби, жок муну жок плавание мага жакпай калды апа, бияка эметейинчи. Анан кээде аны укканга аракет кылам. Бирок ошондой эле ойлой берем да, мисалы плаваниени таштап койду. Бирок эки жолу биринчи орун алды да. Анан чындап эле шыгы бар болчу. Анан кээде ойлоп калам баягы кичине эмерек болуп алып барып койсом болмок экен депчи. Уланта берсе болмок экен деп калам. Анан кайра ойлойм баланын калоосу деп. Шыкса дайыма мондай эме да. Висы болуп эле баланы уксамбы же катуураак болсомбу деп берем да. Ошо анан. Демек сиздин учуруңузда балдардын калоосуна көбүрөөк таянышыбыз керек экен, Көбүрөөк таянам негизи. Бала эмнени каалап жатат, ошону угушубуз керек экен, Азыркы көпчүлүк үй бүлөлөрдө аталары кээ бир учурда мисалы кыз бала бийге барып бийлейм келип атат десе атасы каршы чыгат. Ушундай көп кездешет да. Ушундай учур кездешип калса эмне дейт элеңиз? Мисалы кызы аябай бийлегиси келет, бийге барайынчы апа деп суранат дагы, бирок жолдошу каршы болуп чыгат. Ушундай учурда эмне кылышыбыз керек анда? Бизде мындай учур болгон. Мисалы ортончу кызым аябай эмеге ырдаганга эме кылат да, ырдап фортепиано. Анан мен тапкам андай курсту. Анан алып баралы десем жолдошум койчу эмне деп эметип койду да, эми кыз киши ырчы болмок беле депчи. Мындай да түшүндүрдүм, тигиндей да түшүндүрдүм, болбой койду. Анан мейли дедим. Бизде ушундай мыйзам, атасынын сөзү, баягы мыйзам бизде. Ошондой бар. Бирок аракет кылып көрөм да сөзсүз. Ошондой. Анан кызыма түшүндүрүп көрдүм. Анан ойлойм дагы бир чоңойсо балким эме болуп калат деп. Бирок эме кылып көргүм келип атат, микрофон алып берип, мындай баары бир өзүм дагы бир салым кошуп, ошол сүйүүсүнчү. Балким ким билет эми ким ырчы болуп кетет, ырчы болгон жаманбы деп калам. Анан кайра жок, мейли ырчы болбой койсун деп калам. Ошо анан Кудайымдан көп суранам да. Негизи эң менин эмем түркчө айтып атпайм, тавсие деп. Совет эмеде балдарга дуа кылуу да. Эненин дуасы эң жакшы дуа экен да. Мен мамама да айтам, мага дуага аябай кылып туруңуз деп. Мисалы өзүң айтсаң анча жукпайт экен да. Эне баласына айтса жугат экен. Ошондуктан баардыгын айтам. Мисалы даже отуруп алып айтам да, балдарым ийгиликтүү болсун, тигиндей болсун, мындай мугалимдер жакшы болсун, достору жакшы болсун, кийин даже кайын журту жакшы болсун деп ошону да айтканга аракет кылам да. Түгөнбөйт да. Анткени Аллахтын эмеси чексиз да, казынасы. Ошонун баарын сурашыбыз керек экен. Эч нерсесин унутпаш керек. Баягы кээбиркилер айтат го, балдардын ыймандуу болсо эле болду депчи. Аны эле эмес, эмнеге? Байлык болсун, ден соолук болсун, баардыгын тилеш керек экен. Ойлорум ошо, балдарым дайыма дуамда. Эненин тилеги баарынан күчтүүрөөк экен да. Эми сиздин жолдошуңуз тууралуу суроо болот да. Сиздин блогуңузда ар дайым жолдошуңузга болгон сүйүүнү баарыбыз байкайбыз, биз катталуучулар да. Өзгөчө жылуу мамилеңизди байкайбыз. Анан 5 баланы төрөп, ушундай ишти да алып барып, үйдөгү тиричиликке да жетишип, карым катнаш туугандарга да жетишип, ошол эле учурда жылуу мамилени да жакшы сактап калганыңар байкалат да. Бизде кыргыздарда көбүнчө көп бала болгондон кийин кичине мамиле эметип калат да, сууп калат да. Анан силер кандайдыр бир жанагындай романтический кечелерди уюштуруп көрүп алып, бир жакшы мындай сезимдер калтырат. Ушунун сыры эмнеде? Кантип жылуу мамилени сактап калдыңыз? Ушунча 5 баланы төрөп дагы мүмкүн айымдарга болгон бир кеңешиңиз болобу, биз билбеген мындай секреттер дегендей. Жолдошум экөөбүз эми такыр башкабыз да. Мен мечтатель больше мындай кыялданып жүрсөм, ал реалист. Анан ойлой берем да, башынан баштап кээде ойлор болот го, башынан баштап экөөбүз жалгыз жашасак, ата энебиз жок, ошондой эле ажырашып, чогуу мындай эки башка жолго түшмөк болуш керекпиз. Анткени башында баары түшүнбөстүктөр болот го. Көп жерден ата энебиз эметип коет да. Кой, ысык сугу бар турмуштун депчи, мындай жакшы акыл насаат сөздөрдү айтып. Экөөбүз ушул 12 жылда жакшы эле быштык да бири-бирибизге. Азыр баягы көбүрөөк сүйлөшөбүз бири-бирибиз менен. Анан эми өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар. Мисалы, мен ага чай берем. Мен чарчап эметсем дагы, ал мен менен ошо отуруп чай ичкен жакшы жүрөт. Чай деп отура берет да. Анан мен сурай берем да, эми өзүң деле кое аласың го десем, жок, мен ушундай сенден чай ичкенде эме рахат алам дейт. Экөөбүз чай ичебиз, экөөбүз сүйлөшүп турабыз дайыма. Анан мисалы жумуш бүттү, кечинде балдар уктаттык, экөөбүз бирге сөзсүз сүйлөшүп отурабыз. Бирок жумуш тууралуу эмес. Жумуш тууралуу темасы жабык.
экөөбүз дайыма кыялданып, мисалы ушакташып деген менин подружкам ошол экөөбүз ар кайсы темаларда сүйлөшөбүз. Негизи сүйлөшүп туруш керек да, эң башкы секрет ошол да, баарлашып. Таарынычың болсо таарынычыңды айтып алышың керек, эч качан ичиңде эме кылбашың керек. Мисалы таарыныч эле эмес, ошол эле рахмат сөздөрүңдү айтышың керек да. Сен мага бүгүн монтип айтпадың, ошол үчүн рахмат, ошондон кийин маанайым аябай көтөрүлдү десең, деп түшүнөт да. Намёкторду такыр түшүнбөйт, мен аны билем уже. Гүл бербейт, мисалы, только вот 8-март, 24-февраль мен айтырмын, эмнеге мага гүл бербейсиң эми мындай эшиктен көчөдөн деле бабушкаларын алып бербейсиң десем, койчу ей дей берет да. Бирок жакшы тараптары да бар. Ошол тараптарын баягы эстеп жүрөсүң да. Көбүрөөк ошону көтөргөнгө аракет кылам. Негизи мен феминистка эмесмин, мен ойлойм, аял киши баары бир ийкемдүүрөөк болуш керек. Баары бир аял киши моюн дегендей, эркек киши баш болсо, аял киши бир эки кадам күйөөсүнөн артка болуп туруш керек. Баягы мен бизнесмен, мен акча табам, сен кимсиң эмес, ошондой эле баары бир эми көтөрүп туруш керек да эркек кишини. Бирок ойлойм, эркек киши да ошого татыктуу болуш керек. Мен мисалы жаман көрөм эркек киши диванда жатып аяк аттын дегендер эркектерди такыр эме кылам да. Анан ошого рахмат айтам. Бул дагы эме киши да, мындай бир орунда турбай, дайыма целдерди коюп, мисалы азыр 36 келди. Байда сүйлөшсөк айтты да, ушу 4 жыл бар экен, 40 жашка чейин мен моуну кылышым керек. Аны мындай ичимен ойлоп калдым да, ыраазы болдум да. Жакшы деп. Анан дайыма анда мотивация кылганга аракет кылам. Дайыма мындай сүйлөшүү да, экөөбүз сүйлөшүп, бир эме кылып. Бирок мындай идеалдуу пара эмеспиз. Урушабыз, кырылышабыз, таарынышабыз. Мен ыйлайм, ыйлакмын. Демек сиздин эң башкы мындай айтканда секретиңиз бул баарлашуу аркылуу экен, ичте катпай, айтып, сүйлөшүп, жарылып айтып алган туура экен. Анткени көп эле мындай айымдардан келген каттарды или мындай бир жерде бир пабликтерде суроолорду көрсөң эле аял ичинде ойлонгон таарынычтарын айтат. Бирок сиз айткандай сүйлөшүп кеткен жолдоштор менен көбүнчө ошончо баарлашуу. Жанаттын демек башкы секрети бул деген ошол күйөөлөр менен ачык айкын баарлашып туруу керек экен. Азыр тил маселесине кайрылып калдык. Сизде бул көйгөй жок болуп атат. Балдарыңыз эне тилде сүйлөйт экен үйдө, бирок биздин өлкөбүздө, биздин Кыргызстанда көпчүлүк, Кыргызстанда эле эмес, чет мамлекетте жашаган кыргыз үй бүлөлөрдө да ошол көйгөй бар. Балдары эне тилин билбей чоңоюп келаткандар. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Мүмкүн мисалы азыр алар кыргызча үйрөндүрөйүн деп атат. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Эмнеден башташ керек? Мисалы бала бакчада байда чогулушта айтты. Көбүнчөсү баягы кыргыз бала бакчаларга берет экен. Балам үйрөнсүн деп берип коет экен мектепке. Бирок айтып атат, баягы дем алыш күндөрдөн келгенден орусча сүйлөп келип атышат. Ата-энелер сураныч эме дейт да, үйдөн деле кыргызча сүйлөгүлөчү, анткени бизде эле эмес дейт да, бул милдет силер да үйрөтүшүңөр керек. Баягы бизге берип койсо эле үйрөнүп калат деген эме эмес дейт да, баягы курсы сыяктуу да. Английский курска барасың, анан унутуп каласың го. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо эң бир башкысы бул энесинен да. Энеси эгер кыргызча сүйлөсө, баягы бизде шылтоолор көп го, садик эмелер, достору орусча, анан тияк орусча, бияк орусча, анан өзүңө күнөөнү, ошол күнөөнү эң башынан проблеманы көрүш керек да, проблеманы чечиш үчүн. Өзүң айтышың керек, ооба, мен күнөөлүүмүн, проблема бар. Проблемадан коркпош керек да. Анан ошол проблеманы уже чечкенге аракет кылыш керек. Мен деле мисалы көпкө ишенбей жүрдүм, балам жакшы сүйлөбөйт депчи. Бирок уже ошол проблеманы көрүп, мындай маңдай теске ошол проблема менен турганда кичине жеңил болду да. Ооба, проблема бар экен, ушуну чечели деп. Ошондуктан буну баягы эме кылбаш керек да. Көбүнчөсүнөн сурайм, ооба, силердин балдарыңар кыргызча сүйлөйт экен, биздики да ушундай, ушу садик просто эме болуп атат деп туруп, да, доча, идем, доча, иди ко мне дейт да. Өзүнүн проблемасын көрбөй атат да. Ошон үчүн аябай жаман болом. Аяштарыма да уже сүйлөп жаман көрүнүп бүттүм, кыргызча сүйлөгүлө, стрёмкаларын да билет, бүт баарын айтып. Мен мисалы биздин доордо, биздин эмелерде, замандаштарда эмеде биз аралашып сүйлөп калдык го. Кийинки муун такыр эле жок болуп калды да. Мындай жокко тете десек болот да. Ошол аябай өкүнүчтүүсү. Алардын балдары кандай болуп калат? Ошого да жаман болом. Улутубуз жоголуп кетеби деп. Ошондуктан өзүмдүн болгон күчүмдү, салымды кошуп эме кылып атам.
Жанат, эми акыркы бир сурообуз. Сиздин балдарыңыз кыргыз мектепте окуп жатат, анан орус мектепте окуп жаткан ата энелердин көбү ойлошот. Орус мектептеги билим берүү системасы менен кыргыз тилинде окуган балдардын билим берүү системасы өзгөчөлөнөт. Кыргызча мындайча айтканда төмөнүрөөк, слабыйраак деп ойлошот да. Сиздин балдарыңыз кыргыз мектепте окугандыктан кандай деп айта аласыз бул жөнүндө? Айырмасы барбы? Сиз өзүңүз мисалы орус мектепте бүткөнсүз да, анан азыр балдарыңыз кыргызча окуп атат. Деги эле айырма болот бекенби же андан көз каранды эмеспи? Жолдошум айтып келет да, баары бир орусча мектептер эме жакшыраак окутат депчи, мурунку мугалимдерди мактайт көп. Бирок айта берем, мен эң маанилүүсү ал эмес, баладан депчи. Бала эгер эме окуп кетем десе, даже окубаган балдар ийгиликке жетет го, даже эшикте көчөдө жашаган балдар ийгиликке жетет. Бул баланын өзүнөн деп атам да. Ооба, ал маанилүү, жакшы окуган, бирок андан да маанилүү нерселер бар деп экөөбүз дайыма ушундай эме кылабыз. Бирок ошо мен мисалы орус мектепти бүттүм, бирок апама рахмат айтам, мен менен кыргызча сүйлөгөнүнө. Бул деле проблема эмес, баягы орус мектепте балаңыз окуса, бул көйгөй эмес, өзүңүз эметсеңиз болот, бул көйгөйдү чечип койсоңуз болот. Бала менен кыргызча сүйлөп, кыргызча үйрөтүш керек. Анан эң эмеси тил эле эмес, ошол балага Кыргызстанды сүйгөндү, кыргыз улутун сүйгөндү үйрөтүш керек экен. Кыргызстандын тарыхын билиш керек экен, кыргыз ким экенин түшүндүрүш керек да, бала мен кыргызмын деген эме менен жашаш үчүн. Жанат айым, убакыт бөлүп келип кеткениңизге чоң рахмат, аябай ыраазычылык билдиребиз. Ушундай графигиңиз аябай мындай көп болсо дагы бизге убакыт таптыңыз. Аябай ыраазычылык билдиребиз. Биз ишенебиз, бизди көрүп жаткан апалар ушу Жанат Атабаеванын айтканын кайсы бир маанилүү өзүнө ала турган нерселерин алат деп. Ошондуктан биздин улуу урматтуу катталуучулар, азыркы маектен Жанаттан кандай өзүңүзгө пайдалуу 3 маанилүү нерсени алдыңыз? Биздин комментарийге жазыңыз. Анан биз ошол сиз жазган тыянактардын тандап туруп 3 айымга ушундай шоперлерди белекке беребиз. Балалуу үй базар дегенибизди көп балалуу болгондор билет. Ушул Жанаттан жуксун, кимде 1-2 балалуу болсо Жанаттай көп балалуу болсун. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Чоң рахмат. Сүрөтпү? Сүрөткө тур. Ой, кызарып кеттим. Жакшы айттың, Жанат. Сону айттың, туура айттың. Чындап эле. Мен уже элестип берем да, келиним орусча сүйлөп мен нервип калган. Балам ошондо неберем кайсы тилде сүйлөп калат деп уже эметип берем да.